Токтогул атындагы номер 1 мектеп-гимназиясынын башталгыч классынын мугалими Абдылдаева Гүлмира Мамбетовна. Класстык саат. Сабактын темасы 9 май улуу жеңиш күнү. Сабактын максаты 9 май жеңиш күнү жөнүндө кеңири түшүнүк аласыңар. Согушка катышкан ардагерлердин эмгеги жөнүндө маалымат аласыңар. Мекенди сүйүүгө жана коргоого үйрөнөсүңөр. 1941 жылдын 22 июнунда фашисттик Германия жүзү каралык менен бейпил турмушта жашап жаткан Совет элине кол салган. Ошол оор жылдарда Совет эли 27 миллиондон ашык уул кыздарынан ажыраган. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланышкан. 29 адам даңк ордени менен сыйланса, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. Бул каргашалуу согушта биздин жоокерлер дагы өз эрдиктерин көрсөтүшкөн. Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиев Дон дарыясынын жээгинен сүзүп чыгып, тынбай атылып жаткан дзотко граната ыргытып, денеси менен дзоттун оозуна басып жыгылган. Чолпонбайдын сөөгү Дон дарыясынын жээгине коюлган. Чолпонбай Төлөбердиевдин жасаган эрдиги үчүн 1943 жылы Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Дүйшөнкул Шопоков 1941 жылкы согушта 28 баатыр панфиловчулар катарында душмандардын чабуулунун мизин кайтарып, фашисттердин 18 танкасын жок кылышкан. Дүйшөнкул Шопоков тайманбас эрдик көрсөтүп, 26 жашында баатырларча курман болгон. 1942 жылы Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Фронтто эли жери үчүн күрөшкөндөрдүн эрдиги эч качан унутулбайт. Кан согушка апаларда барышкан, өмүрлөрүн тоокелге салышкан, жолбарс жүрөк жоокерлердин жараттарын таңышкан. 4 жыл бою тынчтык чаңа тыйылып, жөөлүккө согуш даты жабышкан. Жап-жаш бойдон далай жоокер кыйылып, жер алдында түбөлүк жай табышкан. Янтардай күйүп турат от болуп, курман болгон жоокерлердин көздөрү. Эскергиле ошолорду көргөндөр, эскергиле жок болсо да өздөрү. Тектесе жеңбей койбогон, жеңилбес биздин эл кайда, кеңдиги чексиз асманда. Биздей жер, сендей жер кайда, жашасын жеңген элибиз, күлгөсүн эркин жерибиз. Каректей жерин сактаган, касташып жоосун чаптаган, элинин күткөн тилегин эсепсиз эрлер актаган, жашасын жеңген элибиз, күлгөсүн эркин жерибиз. Күзөт өштү ыйлап сыздап энелер, өз уулдарын көз жаш менен өлүмгө, курман болду, баатыр болду нечендер, жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Дүйнө жүзүнө талып, кара жалын каптады. Ушундай апат күндөрдө уяттан уят эмеспи, улуунун үйдө жатканы.